илгерди иш аракети негизинде бүгүнкү күндө Балас Аруу ГЭС курулуп ишин азем алып жатат. Жалпы айтып кетсем, бул киров сактагыч 1976 жылы ишке киргизилген. Жалпы көлөмү 550 миллион куб. Bir yıllık suyun ağımı 910 milyon, 1 milyarda жатып 1 milyarda жатып. Bu yıl özgöçü su жақсы мол geldi. Даже 1 milyardan doyuq su geldi. Жалпы айтып кетсек, su сақтағыш аянты 2650 гектар. Бүгінгі күнде Балас Аруу ГЭСтин қуаттылығы долбор негізінде 25 мегаватт. Электр энергияны bir жылда өндіріп шығарылған 92,8 milyon kilowattар çıkar. Bu Balас областının 25%'ini kapsıyor elektrik enerjiyi. Bardıq kurucular bizim jергilиктүү kurucular. Bir de sırttan bireuni gelip çakıran jokпуз. Bardı özүнүн балдары, өзүнүн кызы жарандары. Эми буюрса тияктуу баштап калсак өзүбүздүн эле ушул сайттер барат тияктуу баштайт. Ушундай эме менен эле ортото коюп, техник экономический арасынан проекттери алдырса. Урматтуу мекендештер, ардактуу таластык агайын туугандар, чакырылган кадырлуу меймандар. Кыргызстан суу башында жайгашкан мамлекет болгону менен энергетикалык каатчылыкта жашап келатканы эч кимге жашыруун эмес. Айрыкча эгемендиктин өткөл мезгилинде электр энергиясы жалпы журтубуздун башкы көйгөйлөрүнүн бирине айланганын дагы жакшы билебиз. Азыркы учурда адам баласынын жашоо турмушу толугу менен электр кубатына байланган. Бүгүнкү күндө энергетика тармагы өлкө экономикасынын күрөө тамыры, коом турмушун жакшыртууга өбөлгө болчу негизги тармактардын бири болуп калды. Бирок дээрлик 90% тоолуу өлкө болуп, кокту колотторунан көк кашка суулары шаркырап аккан Кыргызстанда электр энергиясынын жетишсиздиги кечирилгисиз көрүнүш. Биз мунун себеп жүйөлөрүн териштирип отурбай, мындан ары бул маанилүү тармакты өнүктүрүүнүн алгылыктуу жолдорун издеп, энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууга белсендик. Эсиңиздерде болсо керек, дал ушул жерге 2021 жылдын август айында келип, мезгил кутусун салуу менен ГЭСтин курулушун баштаган элек. Мынакей бүгүн анын ачылышына баарыбыз чогуу күбө болуп отурабыз. Ошондуктан эң алды баарыңыздарды өлкөбүздүн өнүгүүсүнө зарыл болуп жаткан электр энергияны өндүрүүчү Балас Аруу чакан ГЭСинин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасы үчүн бул ГЭСтин ачылышынын мааниси чоң. Анткени өлкөбүздөгү электр энергиясынын тартыштыгынын жоюу боюнча каралган иш-чаралардын сап башында ГЭСтерди куруу белгиленген. Көп эксперттер мындай ГЭСти 3 жылдын ичинде куруп бүтүрсө болот деп болжолдошкон эле, өзүңүздөр күбө болуп тургандай, Балас Аруу ГЭСинин долбоорлоо маселесин камтуу менен бирге 3 жылга жетпеген убакытта эле куруп бүткөрүүгө жетиштик. Балас Аруу ГЭСи Кыргыз Республикасынын эгемендик жылдарындагы чакан ГЭС куруу боюнча жүзөгө ашырылган алгачкы мамлекеттик долбоор экенин баса белгилеп айтып коюуга арзыйт. Ошондуктан бул долбоор мамлекет тарабынан электр кубатын өндүрүү тармагын өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, жаркын келечекке жетелейт, ошону менен бирге мамлекетибиздин экономикасын өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет. Элибизге да, эл аралык коомчулукка да бийликтин ишенимин арттырат. Урматтуу мекендештер, мурда мамлекеттик объектилерди куруу үчүн көп долбоорлорго эл аралык донорлордон насыяга каражат алып, ошол эле учурда аларды чет элдик ишканалар куруп келишкени баарыбызга эле белгилүү. Ал эми Балас Аруу ГЭСине жалпы жонунан дээрлик 3 миллиард сом жумшалды. Анын ичинде Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун дагы салымы бар. ГЭС куруу үчүн техникалык экономикалык негиздемени тармактык министрликке караштуу Илим Изилдөө институту учурдун талабына дал келтирип, кайра иштеп чыкканын, ал эми курулуш иштерин ата мекендик ишканалар арттырганын белгилей кетели. Натыйжада бул ГЭСтин курулушуна катышкан мекендештерибиз зор тажрыйбага ээ болушту, өз тармагынын жогорку квалификациялуу адистери болуп калышты.
Бул биздин адистердин мындай долбоорду ишке ашырууга күчү жетерин далилдеп койду. Мунун өзү мамлекет үчүн чоң сыймык десек болот. Бала саруу кесинин жабдуулары технологиянын өнүгүшүнүн бардык заманбап тенденцияларына жооп берет. Ал эми курулуш иштеринде жогорку стандарттар колдонулуп, сапаттуу аткарылышына дыккат көңүл бурулду. Өз көрсөткүчтөрү менен бала саруу чакан кеси жылына 92,8 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыкса, калган бүгүнкү күндө Талас өрөөнүндө курулуп жаткан чакан кестер кошулса, Талас облусунун калкынын 50%-на чейинки электр энергиясына болгон керектөөсүн камсыз кылат. Бул келечекте кылым долбоор аталган Камбарата бир кесине колдонулуучу суунун топтолушуна оң таасирин тийгизет. Урматтуу мекендештер, бала саруу чакан кесин куруу менен эле бул багыттагы иштерди токтотуп койбойбуз. Учурда тармактык министрликтин алдында өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча дагы көптөгөн милдеттер турат. Бала саруу кесинин ишке киргизилиши бул милдеттерди аткарууга чоң дем берди десем болот. Келечекте ушул сыяктуу долбоорлорду Орто Токой жана Папан суу сактагычтарында ишке ашырууну мерчендеп жатабыз. Буюрса, тиешелүү келишимдерге кол коюлуп, жакын арада бул объектилерге дагы кестер курула баштайт. Бала саруу кесинин мисалында кандай ресурстарга ээ экенибизди буга чейин алар өлкөнүн байгерчилиги үчүн пайдаланылбай келгенин көрө аласыздар. Мындай объектилердин курулушу өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу менен Кыргызстандын каржылык туруктуулугун жакшыртат деп айтууга толук негиз бар. Иш-чаранын урматтуу катышуучулары, бүгүн бир эле энергетика тармагында эмгектенгендердин майрамы эмес, жамы журт үчүн жалпы майрам. Себеби бүгүн бала саруу кесинде электр энергиясын өндүрүүнү баштайбыз. Кудай буюрса, өлкөбүздүн энергетикалык потенциалын элибиздин кызыкчылыгына жана бакубат жашоосуна багыттайбыз. Бул долбоорду ишке ашырууга чын ниети менен ак кызмат кылып, күч аракеттерин жумшагандардын баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Бала саруу кесинин ачылышы баарыбызга кут болсун. Бул кес Кыргызстандын өнүгүп өсүүсү үчүн көп жылдар бою кызмат кыларына терең ишенемин. Жаңы курулган кесибиз ак жолтой болсун. Üç kirikli bırakan işe girgizildi. Vaktuluk alım prosesi yürütçede. Daha sonra geçtiğinde 3 kirikli tornatılgan hazır su. Çünkü bu bypasslar bu turbina oldu. Olğandan keyin basın tengelegenden keyin turbina aylanıp generator arqılı top çıkarabız. Sinkronizatsiya bolup toptu çıkarıp berебиз. Эки райондун электр энергия менен бере баштайбыз. Суу көтөрүлүп келатат да, акырындык менен көтөрүлүп токтойт. Андан кийинкиси экөө 10 мегаваттан, бирөө 10 мегаватт, 10 мегаватт. Полностью мына машиналар, агрегаттар турган жери электрический чагын көргөзөт. Мына бештен чыккан электр энергия, эки трансформаторго келет. Ар бири 16 мегаватт амперлик. Ошондон чыккан электр энергия өдөчүлүк элегал выключательге келет. Бул выключатель. Бул жерде жанагы эки тарапта анан кийин жерде покровка. Станциясына кетип турган выключатель. Мен жок. Жанагы өткөндө сиздербиз биле Тажикстанда Рагунда. Рагунда университеттин баштапкы курултта ушул выключательге коёт. Чоң жок. Жок, эми жок мына. Заманда биздин кийинки эмелерге, кестерге баарын ушундайлар коюлат. Баягыда анан территорияны да азалат да. Бул закрытый. Бунун баары мурда сыртта турчу. Азыр бул закрытый. Hava çoğaldı. Ana жерден чыкты. Анан тепиге коюп, жерден чыккан күйөөрө. И дальше. Эки подстанция кетет. Şimdi o bu kadar, bu kadar. Neyse, şu kasasanın çeliği.
Если tekstler любой işe kerts online. Qancha kilovatt, qancha vaqtda, qancha amper, qancha nagrузка полностью ko'rsatib turadi. Вот